Казакстан жоо газындын мекени. Бул жалпыга маалым жана илимий жактан таанылган факт. Мен ар дайым жапайы жоо газындарды өз көзүм менен көрүүнү кыялданчумун. Бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө өстүрүлүп жаткан маданий жоо газындардын түкү ата-бабалары Борбор Азиядагы, анын ичинде азыркы Казакстандын аймагындагы жапайы жоо газындар болгон деп эсептелет. Илгери бир жылкычы тоодо аппак болуп көз уялткан жоо газынды көрөт. Гүлдүн кооздугуна суктанган ал аны үзүп алып, жубайына белек кылууну чечет. Бирок ошол учурда айгыры бир нерседен чочуп чаап жөнөйт. Жылкычы анын артынан кууп кетет. Кууп бара жатып гүлүн да, тебетейин да жоготуп, үйүнө куру кол кайтып келет. Көп өтпөй белгисиз дартка чалдыгат. Ага бакчылар да, дарыгерлер да жардам бере алышпайт. Күн өткөн сайын өзү үзүп алган жоо газындай соолуп, акыры көз жумат. Байыркы уламышта талаада өскөн жоо газынды үзүүгө болбойт деп айтылат. Анткени ал жөн гана гүл эмес, талаанын руху. Мен дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө болдум, бирок мындай сулуулукту буга чейин көргөн эмесмин. Бул укмуштуудай кооз жер экен. Мында болгонума абдан кубанычтамын. Бул жоо газындар кандай гана кооз, кудум эле сиздин кыздарыңыздай. Рахмат, чоң рахмат. Кызгалдак гүлү. Бул биздин Мен үчүн жоо газын кичинекей кызга окшош. Уругу жерге түшкөндөн кийин гүл болуп ачылганга чейин 15-16 жыл өтөт. Уруктар жерге түсөт. Сүйтүп ол осылай гүл болуп шыкканша 15. Кыздар да дал ушундай чоңоет. Акырындык менен бой жетип, гүлдөй болуп ачылып, 16-17 жашка келгенде өзгөчө сулуу болушат. Гүл сыяктуу өсөдү ғой. Жоо газынды бекеринен талаанын сулуу кызына салыштырбайт. Ал бир нече жыл бою жер алдында көзгө көрүнбөй жашайт. Бирок бир күнү жаз келип гүл ачылганда талаа кыска убакытка түркүн түскө боелгон кооз деңизге айланат. Ошондуктан жоо газын түбөлүк болбогон сулуулуктун символу болуп эсептелет. Жоо газын Казакстандын аймагында болжол менен 10 миллион жыл мурда пайда болгон. Ал күнөс кананын эркек гүлү эмес, талаанын чыныгы байлыгы. Кызыктуу факт: жаратылышта көк түстөгү жоо газын кездешпейт. Себеби бул өсүмдүк көгүш түстү пайда кылуучу пигментти иштеп чыгарбайт. Тюльпаны имеют разную цветовую окраску. От белого и также вот жоо газындар түркүн түстөр менен айырмаланат. Шренк жоо газыны ак түстө, ошондой эле сыя, кочкул кызыл жана кызыл түздө кездешет. Башка көптөгөн түрлөрү кызыл түстүн ар кандай өңдөрүнө ээ. Алардын катарына грейк жоо газыны жана зинаида жоо газыны кирет. Көптөгөн түрлөр аларды алгач таап, илимий жактан сүрөттөгөн окумуштуулардын жана изилдөөчүлөрдүн урматына аталган. виды названы в честь ученых и в честь того, кто впервые нашел их. Жоо газындардын негизги гүлдөө мезгили эрте жазга туура келет. Казакстандын түштүк аймактарында бул адатта чын Куран айынын ортосу же аягы жана буг айынын башы болот. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде жоо газынын эң көп түрү Казакстанда кездешет. Бул жерде алардын 40тан ашуун түрү өсөт. Окумуштуулар жаңы түрлөрдү табууну жана илимий жактан сүрөттөөнү улантышууда. Бул гүлдөргө болгон кызыгуу дагы деле күчтүү. Казакстанга ар кайсы өлкөлөрдөн, анын ичинде Нидерландтан да изилдөөчүлөр келишет. Ошондой эле жапайы жоо газындардын гүлдөшүн өз көзү менен көрүүнү каалаган туристтердин саны жыл сайын көбөйүүдө.
Қазір сол Қызғалдаққа Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Бул жерге келгенден тартып эле бул аймак тууралуу түшүнүгүм таптакыр өзгөрдү. Бул жер укмуштуудай кооз экен. Мага жергиликтүү маданият, улуттук ашкана жана Казакстандын жаратылышы абдан чоң таасир калтырды. Бул жакка келе алганыма абдан кубанычтамын. Бизге туристтер бир нече мемлекеттен келип. Бизге дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн туристтер келишет. Кытайдан, Англиядан, Германиядан келген коноктор көп болот. Коңшу өлкөлөр Кыргызстан менен Өзбекстандан да көп келишет. Жанымызда ғой олар. Бизге ар кайсы өлкөлөрдөн көптөгөн туристтер келишет. Сиз дагы бизге конок болуп келипсиз. Айтыңызчы, бул жер сизге жактыбы? Дагы бир жолу келүүнү каалайсызбы? Эң оболу бул укмуштуудай жер экен. Бул сапарга чейин бул тууралуу дээрлик эч нерсе билчү эмесмин жана өзгөчө бир нерсе көрөм деп да күткөн эмесмин. Бирок бул сулуулукту өз көзүм менен көргөндө чындап суктандым. Азыркыга чейин чоң таасирдин алдында жүрөм. I'm really enjoying it. Франциядан таныстарымыз келди, естип. Бизге Франциядан, Нидерландтан, Англиядан, Германиядан келген тааныштарыбыз болгон. Былтыр Кызгалдак мураты фестивалы өткөндө коноктор андан да көп болду. Германиядан, Кытайдан, Кыргызстандан жана Орусиядан келишти. Кыргызстандан, Россиядан өтө көп келди. I'm second time on this festival. Last year I was also. Бул фестивалга экинчи жолу келип жатам. Былтыр да чакырышкан. Бул укмуштуудай жер экен. Мында болуп айланадагы жаратылышка суктануу мага абдан жагат. Бирок мен үчүн эң негизгиси тоолордо өскөн жапайы жугазындарды көрүү. I'm really enjoying this place. Мага бул жер абдан жакты. Мындай гүлдөрдү жана ушундай кооз жаратылышты өмүрүмдө биринчи жолу көрүп жатам. Бул жердин баары суктандырбай койбойт. Эми бул жакка жыл сайын келип турабыз деп үмүттөнөм. Thank you so much. Практически во всех областях Казахстана произрастают тюльпаны. И действительно Жугазындар Казакстандын дерлик бардык областтарында өсөт. Чынында эле ал жаратылыштын ойгонушунун улуттук символу болуп саналат. Адамдар сулуулукту эңсеп, жазды чыдамсыздык менен күтүшөт. Ал эми жаздын келиши көпчүлүк үчүн дал ушул жугазындардын гүлдөшү менен байланыштуу. тесно связано с появлением тюльпанов. Кызгалдакка сүйүспенчилик деген биздин балалык шагыбыздан. Биз мектепке баргандан Жугазынга болгон сүйүүбүз бала кезден эле башталган. Бала бакчага, мектепке барганда өзүбүздүн жерибиздин гүлдөрүнө суктанчу элек. Ар бир гүлдү, ар бир чөптү таанычубуз. Жаратылышка, гүлдөргө жана талаа өсүмдүктөрүнө болгон ошол сүйүүбүз бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүбүздө сакталуу. Табигатка деген махабат бизде сол жастык балалык шактан көкейимизде, жүрөгүмүздө сакталды. Көп жылдар сыртта жүрдүк. Biz аргашында кайда болсак да ауылды сагынып жүретинбиз. Биз көп жылдар бою туулуп өскөн айылыбыздан алыс жашадык. Бирок кайсы жерде болбойлу дайыма айылыбызды сагынчубуз. Пенсияга чыккандан кийин эмне менен алектенебиз деп ойлоно баштадык. Ошондо жубайым экөөбүз айылга кайтып келип, таза абада жашап, жакындарыбыздын жанында болууну чечтик. Кийин өзүбүзгө мындай суроо бердик. Эмне үчүн биздин тоолордогу мындай кооз жугазындарды баары эле көрбөшү керек? Эмнеге бул сулуулукту башкаларга көрсөтсөк болбойт? Ошентип жугазын биздин жашообуздун негизги ишине айланды. Азыр дал ушул багытта эмгектенип жатабыз. Алдымызга максат этип коюп, сол осы багытта жумуш істеп жатырмыз го энди. Ишимизде бир өзгөрүш болду, шынын айтканда. Калада жүргөндө башкача да, ауылга келгенде ишимизде өтө терең өзгөрүш болду. Чынын айтсам, биз абдан өзгөрдүк. Шаардагы жашоо бир башка. Ал эми айылга кайтып келгенде таптакыр башкача сезимге бөлөндүк. Бул абдан терең өзгөрүү болду. Башында глэмпинг ачууну каалаганбыз, бирок биз пенсионербиз. Мындай долбоор үчүн ири каражат талап кылынат. Грант алууну ойлодук, бирок ал учурда туризм мындай программаларга кирчү эмес. Андан кийин облустук туризм башкармалыгына кайрылдык. Өз идеябызды айтып бердик. Алар бизди чоң колдоого алышты. Жерди
бирден багытын жайыттын экотуризм объектисине өзгөртүп бардык документтерди мыйзамдаштырдык. Азыр бул үй хостел катары иштеп жатат. Жайында боз үйлөрдү тигебиз. Коноктор келип кымыз, саамал ичишет. Күнүнө 3 маал тамактанышат. Айрымдары бир нече күнгө калышат. Айрымдары болсо жөн гана эс алып кетишет. Жазда келип бизге киіз үй коябыз, келип кымыз ишет, саумал ишеди, 3 мезгил тамагын ишеди, кээ бирлер жай келип дем алып кетеди. Жоо газын талаалары айылдын өсүшүнө жаңы дем берди. 50 жылдан ашык убакыт ар кандай тармактарда эмгектенген салтанат менен Боранбек пенсияга чыккандан кийин туулган жерине кайтып келип, бул аймактагы экотуризмдин борборуна айлантууну кыялданышат. Алар конокторду талаа жаратылышынын сулуулугу менен тааныштырып эле тим болбостон казак элинин салттарын кайра жандандырууга да салам кошуп жатышат. Келгендеги барлык оюбуз басында ден соолугубузга кам көрүү үчүн айылга көчүп келгенбиз. Күн сайын таза абада 5-6 чакырым жөө басууну адатка айланттык. Кийин уй бактык. Аны саап, курут, быштак жасай баштадым. Ошентип бара-бара туризмди өнүктүрүү идеясы жаралды. Анткени бизге келген коноктор эң оболу кымыз барбы, ат минип сейилдөөгө болобу деп сурашат. Ошондуктан кийин бээ багып кымыз даярдай баштадык. Сол табиғатқа деген махаббат келгенде де біз қазір енді 10 жыл болды келгенімізге. Бірнеше жылдар біз ден соолукка болгон камкордук жана туулган жерге болгон сүйүү бизди ушул жакка алып келди. Табиатка болгон сүйүүбүз менен бул жерде 10 жылдан бери жашап келебиз. Бир нече жыл бою ар бир гүлдү, ар бир даракты сүрөткө тартып, айлана тегеректин баарын кыдырдык. Убакытты текке кетирбөө үчүн уй бактык. Аны саап, курут, эжигей, туздалган быштак жана сары май жасай баштадым. Кийин эмнени сыймыктануу менен көрсөтө аларыбызды, өлкөгө кандай салым кошо аларыбызды ойлонуп, туризмди өнүктүрүүгө салым кошууну чечтик. Облустук жана райондук администрациялардын уюштуруусу менен бул жерде экинчи жолу Жоо газын мурасы аттуу фестиваль өттү. Анткени Жоо газын өтө кыска убакыт гүлдөйт. Эң көп дегенде 2 жума гана. Фестиваль өттү. Енді бізге Кызгалдакка бул өте кыска мерзимдеги чыгатын гүл гой. Ары кетсе 2 апта болот. Тек қана сақтап қана қоймай, Бул өсүмдүктөрдү сактап калуу гана эмес, алардын гүлдөө мезгилиндеги мүмкүнчүлүктөрүн да туура пайдалануу маанилүү. Азыр туризм тармагындагы адистер окуялык туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатышат. Жоо газын фестивали, Фламинго фестивали, Сиверс алмасынын фестивали — мунун баары окуялык туризмдин мисалдары. Мындай иш-чаралар канчалык көп уюштурулуп, деңгээли канчалык жогору болсо, аймак ошончолук туристтер үчүн кызыктуу болот. Бул болсо Казакстанга чет өлкөлүк туристтердин көбүрөөк келишине жана өлкөнүн экономикасына салым кошушуна өбөлгө түзөт. жүргүзүп жатқан шаралар. Осы жердің бәрі біздің Қызғалдақтың өсіп тұрған жері 1200 шаршы метр. Бул аймактардын баары биздин Жоо газындар өскөн жерлер. Алар деңиз деңгээлинен болжол менен 1200 метр бийиктикте жайгашкан. Илгери бул жерде байыркы Тетис океанынын түбү болгон. Жоо газын гүлү ачышы үчүн кеминде 15-16 жыл керек. Албетте, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө кооз жерлер бар, бирок биз үчүн өзүбүздүн жаратылыштан өткөн сулуулук жок. Табиғат жоқ деп ойлаймыз. 1562 жыл Стамбулдан Европага жеткирилген Жоо газын пиязчалары чыныгы Жоо газын дүрбөлөңүн жараткан. Адамдар бир эле пиязча үчүн бүтүндөй үйүн алмаштырууга даяр болушкан. Бүгүн дүйнө жүзүндө өстүрүлгөн 4000дей маданий Жоо газын түрүнүн 75%дан ашыгы мекени казак талаасы болгон Грейк, Кауфман жана Шренк Жоо газындарынан тараган. Нидерланд бүгүнкү күндө да дүйнөлүк Жоо газын рыногунун лидери бойдон калууда. Бирок голландиялык адистердин өздөрү да күнөс канада өстүрүлгөн Жоо газы менен жапайы Жоо газынын айырмасы өтө чоң экенин моюнга алышат. I'm working with the tulips about 10 years, and for all of this time I had only opportunity to see Мен them Жоо газы in the менен greenhouse. 10 жылдан бери алектенип келем. Ушул убакыттын ичинде аларды Нидерландтагы күнөс каналарда жана талааларда гана көрчүмүн. Бирок жапайы Жоо газындар таптакыр башкача. Алар өзгөчө таасир калтырат. Бул жерде адам өзүн жаратылышка алдаганча жакын сезет. Нидерландта негизинен сатуу үчүн өстүрүлгөн коммерциялык Жоо газын түрлөрү өстүрүлөт. Табиатта өзүнөн өзү өсүүчү жапайы Жоо газындар бизде жок. Алар Нидерландта кездешпегендиктен мамлекеттик коргоого да алынган эмес. 'У
нас в Казахстане был принят закон о растительном мире. Қазақстанда өсүмдүктөр дүйнөсү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда бардык өсүмдүктөр улуттук байлык экени белгиленип, түрдүк ар түрдүүлүктү сактоо мыйзам менен жөнгө салынат. Жоо газынын 18 түрү кызыл китепке киргизилген. Алар сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан түрлөр болуп саналат. Тилекке каршы жыл сайын вандализм учурлары катталууда. Каждый год мы сталкиваемся с актами вандализма. Биздин мыйзамдарга ылайык жоо газындарды үзүүгө болбойт. Закон болмайды. Болмайды. Сейчас четвертый год приняли закон. Сейчас получается вообще нельзя собирать. Бул боюнча мыйзам кабыл алынган. Азыр аларды үзүүгө таптакыр тыюу салынган. Айып бул 13 миллион теңге. Бул гүлдөрдү үзүүгө же сүрөткө түшүү үчүн жоо газын талааларына унаа менен кирүүгө болбойт. Жаңылыктардан адамдар кооз сүрөт тартуу үчүн гана унаасы менен талаага кирип кеткен учурларды көп көрөбүз. Табигый шартта өсүп жаткан өсүмдүктөрдү сөзсүз коргоо керек. Эгер кызыл китепке кирген бир эле гүлдү үзүп алсаңыз да, мыйзам боюнча айып пул каралган. Сейрек кездешүүчү түрлөрдү жок кылган учурда айып пул 3000 айлык эсептик көрсөткүчкө чейин жетиши мүмкүн. Казакстанда бул болжол менен 10-12 миллион теңгени түзөт. Мындан тышкары келтирилген зыянга жана мыйзам бузуу жагдайына жараша кылмыш жоопкерчилиги да каралышы мүмкүн. Мисалы 9-мамыр күнү Мурда баары башкача болчу. Жаш кезибизде бул айынын 9-унда жеңиш күнүндө тоодон жоо газын терип келип, эстеликке коёр элек. Азыр андай көрүнүш жок. Эл бул гүлдөрдүн канчалык баалуу экенин түшүнө баштады. Аларды аярлап, этияттык менен короп калышты. Жергиликтүү тургундар үчүн жоо газын өтө баалуу десек жаңылышпайбыз. Пир тутат казак жергиликтүү адамдар. От чего становятся растения редкими? Өсүмдүктөр эмне үчүн сейрек кездешүүчү болуп калат? Анткени адам жаратылышка кийлигишет. Ошондуктан ар бир түрдү сактап калуу абдан маанилүү. Сохранять любой вид. Байыркы чыгыш уламышына ылайык кызыл жоо газын сүйүктүүсү ширинден айрылып, тагдырдын оор соккусуна чыдабай аскадан боюн таштаган Фархаттын кан тамырчаларынан өсүп чыккан. Ошондон бери бул гүл таза жана берилген сүйүүнүн символу катары эсептелип келет. Талаанын башкы символу жоголуп кетпеши үчүн окумуштуулар сейрек кездешүүчү түрлөрдүн генетикалык кодун лабораториялык шартта сактап, кайра калыбына келтирүүгө аракет кылышууда. Мы находимся на экспериментальном участке главного ботанического сада в городе Алматы. На экспериментальном участке выращиваются виды тюльпанов. Азыр биз Алматы шаарындагы башкы ботаникалык бактын эксперименттик тилкесинде турабыз. Бул жерде жоо газынын бир нече түрү өстүрүлөт. Мына бул алардын өкүлдөрүнүн бири грейк жоо газыны. Бул дүйнө жүзүнө кеңири белгилүү болгон өзгөчө түр болгондуктан биз аны менен сыймыктанабыз. Учурда анын морфологиялык өзгөчөлүктөрүн изилдеп жатабыз. Бийиктигин, гүлүнүн диаметрин жана үрүн берүү жөндөмүн өлчөйбүз. Азыр бул түрдүн гүлдөө мезгили аяктап, жакында уруктары пайда боло баштайт. Мына ушундай урук кутучалары түзүлөт. Кийин биз аны чогултуп себебиз. Ошентип жоо газынын экинчи моонун алабыз. Потом мы будем собирать семена и высевать. И таким образом получим второе поколение. Казакстандын чексиз талаалары дагы эле көптөгөн сырларды сактап келет. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында дүйнөнүн башка эч бир жеринде өспөгөн эндемик жоо газынын түрлөрү кездешет. Бул сейрек гүлдөрдү издөө үчүн окумуштуулар айлап талаа экспедицияларында иштеп, жүздөгөн чакырым жолду басып өтүшөт. Уникалдуу өсүмдүктөрдүн катарына кумдуу дөңсөлөрдүн арасында өсүүчү борщов жоо газыны жана жалбырактарынын өзгөчө бүдүр беттүү түзүлүшү менен айырмаланган регель жоо газыны кирет. Особый интерес вызывает тюльпан Рейгеля. Это совершенно удивительный вид.
Окумуштуулардын өзгөчө кызыгуусун регел жоогазыны жаратат. Бул жалбырактарынын өзгөчө бурыштуу түзүлүшү менен айырмаланган таң калыштуу түр. Аны башка эч бир жоогазы менен чаташтырууга болбойт. Көптөр аны өз көзү менен көрүүнү кыялданышат. Ошондой эле Грейг жана Кауфман жоогазындары да чоң кызыгуу жаратат. Жакында эле адистер көптөн бери кызыгып келген дагы бир сейрек түр Леммерс жоогазыны илимий жактан сүрөттөлдү. Всегда вызывал интерес и на него обращали внимание, но он был не так давно описан. Быйыл биз Улуу Тоо облусунда иштеп биринчи жолу аралга жакын Кызылкумдун кумдуу дөңдөрүндө өсүүчү Борщов жоогазынын көрдүк. Бул сейрек түр ачык түсү жана гүлүнүн түбүндөгү карама-каршы кара өңү менен айырмаланат. Ал кызыл китепке киргизилген жана илим үчүн чоң кызыгуу жаратат. Биз гербарий үчүн материалдарды генетикалык изилдөөлөргө үлгүлөрдү чогултуп, өсүмдүктөрдү ботаникалык бакта мындан ары изилдөө үчүн алып келдик. В труднодоступных местах, где почти не бывает людей, и он растет на барханах, на песчаных барханах. Мы его взяли для того, чтобы изучить, чтобы он рос у нас в ботаническом саду. Собрали гербарий, взяли материал для генетических исследований. Бирок изилдөөлөр талаада гана жүргүзүлбөйт. Эгер климат өзгөрүүсүн улантып, адамдын жаратылышка тийгизген таасири күчөй берсе эмне болот? Биз бир күнү бул кооз гүлдөн түбөлүккө ажырап калбайбызбы? Окумуштуулар бул тууралуу алдын ала ойлонушкан. Казакстандын бардык аймагынан чогултулган өсүмдүктөрдүн генетикалык фонду сакталган жабык лаборатория өзүнчө бир Нух пайгамбардын кемесин элестетет. Бул жерде кийинки муундар үчүн сакталышы керек болгон талаанын баа жеткис мурасы корголууда. В 2014 году был создан семенной банк. Это генетическое хранилище, в котором собраны семена со всего Казахстана. 2014 өсүмдүктөрдүн үрөн банкы түзүлгөн. Бул өсүмдүктөрдүн генетикалык материалын сактоочу атайын борбор болуп саналат. Бул жерде Казакстандын бардык аймактарынан, анын ичинде жоогазынын көптөгөн түрлөрүнүн үрөндөрү сакталат. Эгер кайсы бир өсүмдүк табиятта жок болуп кетсе, аны ушул сакталган үрөндөрдүн жардамы менен кайра калыбына келтирүүгө болот. Тиешелүү шарттар сакталса, үрөндөр бул жерде 10 жылдан ашык убакыт бою сакталат. 14 национальных парков, 10 заповедников. В них тоже сохраняются. Казакстанда 14 улуттук парк жана 10 мамлекеттик корук иштейт. Алардын аймактарында жоогазынын көптөгөн түрлөрү корголуп келет. Адистер өсүмдүктөрдүн популяциясына туруктуу мониторинг жүргүзүп, алардын санынын өзгөрүшүн көзөмөлдөшөт. Мындай изилдөөлөр сейрек кездешүүчү түрлөрдү өз убагында сактоо чараларын көрүүгө жардам берет. Насколько уделять этому внимание, чтобы вот сохранялись в виде в природе. Бүгүнкү күндө жаратылышка аяр мамиле жаңы маданияттын бир бөлүгүнө айланып баратат. Маселен, Жалган Куран айынын 8-inde майрамдын алдында казакстандыктар талаадан жапайы жоогазын үзгөндүн ордуна күнөсканада өстүрүлгөн гүлдөрдү көбүрөөк тандай башташты. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында ачарчылык менен блокаданы башынан өткөргөн Нидерландтын тургундары аман калуу үчүн жоогазындын пиязчаларын азык катары колдонушкан. Ондогон жылдар өткөн соң өлкө ошол оор мезгилди жеңип эле тим болбостон гүл индустриясы дүйнөлүк лидерин айланды. Бүгүн голландиялык адистер жоогазындын көптөгөн түрлөрүнүн мекени болгон Казакстанга өзгөчө урмат менен мамиле кылышат. Kazakhstan is one of our biggest markets because of the tulips which are produced for. Казакстан биздин эң ири рыноктарыбыздын бири. Айрыкча Жалган Куран айынын 8-indеги майрам алдында бул жерде жоогазынга болгон суроо талап абдан жогору болот. Жергиликтүү адистердин жоогазын өстүрүү чоң шыктануу менен мамиле кылып жатканын көрүү биз үчүн кубанычтуу. Алар жыл сайын жаңы кооз сортторду өздөштүрүп, бул багытта чоң ийгиликтерге жетишүүдө. We are happy to be invited here for the festival in Kazakhstan. Because of our fruitful cooperation, we decided to make a gesture. Бизди Казакстандагы бул фестивалга чакырышканына абдан кубанычтабыз. Өз ара ийгиликтүү кызматташтыгыбыздын белгиси катары Тараз шаарына 40 000 жоогазын белек кылууну чечтик. Казакстан кооз жаратылышы көп укмуштуудай өлкө. Бул жердин жаратылышын көрүп, казакстандыктар менен баарлашуу мен үчүн чоң рахат. Алар абдан меймандос жана жылуу мамилелүү адамдар. Бул жакка келген сайын өзүмдү үйүмдө жүргөндөй сезем. Нидерланд менен Казакстандын кызматташтыгы жыл сайын дагы да бекемделет деп ишенем. Биз мындан ары да бул жакка ушул кооз жоогазындарды алып келип турабыз. And we will be able to deliver those beautiful flowers to here.
Казакстандын жоо газындары көптөн бери эл аралык илимий коомчулуктун кызыгуусун жаратып келет. Бирок аларды изилдөө жана сактоо иши дал ушул өз мекенинде башталат. Бүгүн тажрыйбалуу окумуштуулардын катарына келечекте бул ишти уланта турган жаш изилдөөчүлөрдүн жаңы мууну кошулууда. Наука – это такая сфера, когда молодежь приходит, но не все остаются, к сожалению. Это связано с тем, Илим что ар ким эле кыла берчү тармак эмес. Бул иш олуттуу физикалык даярдыкты, психологиялык туруктуулукту жана чоң берилгендикти талап кылат. Ошондуктан изилдөөчү жолун аз эле адамдар тандайт. Бирок илимге чын дилден кызыккан жаштар мыкты адистерге айланып, бул багытты мындан ары да өнүктүрүшөт. из них получаются хорошие специалисты. Поэтому интерес к изучению тюльпанов, он не угасает, а наоборот. Жоо газындарды изилдөөгө болгон кызыгуу азайбайт. Тескерисинче, жыл сайын жаңы муундагы окумуштуулар өсүп чыгууда. Алар молекулярдык генетикалык изилдөөлөрдү жүргүзүп, түрлөрдүн таралышын, экологиялык өзгөчөлүктөрүн жана аларды сактоо механизмдерин изилдеп жатышат. Ошондуктан бул багыттагы иштер келечекте дагы уланарына толук ишенем. Распространение, географию вида, экологию вида. Так что я думаю, исследования будут продолжаться. Окумуштуулар талааны изилдеп жаткан учурда бул жакка келген ар бир адам казак элинин меймандостугуна жана кең пейилдигине күбө болот. Көп жылдар бою жоо газындарды күнөсканалардан гана көрүп келген чет өлкөлүк адистер үчүн казактын кең талаасы акырындык менен жөн гана иш уурду эмес, өзүнө жакын жана жылуу сезилген мекенге айланып баратат. Всегда, когда приезжаю в Казахстан, я не чувствую себя как гость. Я чувствую себя Мен как Казакстанга брат. келген сайын өзүмдү конук катары эмес, бир туугандай сезем. Анткени бул жерде баары мага абдан жылуу мамиле жасап, ар дайым жардам берүүгө даяр турушат. Баарыңыздарга эң биринчи ден соолук каалайм. Ошондой эле ар бир адам өз кыялдарын ишке ашырсын деп тилейм. Желаю всего, чтобы все могли восполнить свои мечты. Менимче дүйнөнүн бардык бурчунан келген туристтер бул жерге сөзсүз келип кетиши керек. Бүгүн Казакстан бардык коноктор үчүн ачык өлкө. Бул жакка ар ким келе алат. Мындай сапарлар адамдарды бири-бирине жакындатат. Бул байлык Казакстандын жери гана эмес, анын керемет жаратылышынын да энчиси. Боранбек менен Салтанаттын окуясы бул чындыкты далилдейт. Баалуу иш жасап, башкаларга дем берүү үчүн сөзсүз чоң шаарда жашоонун кереги жок. Кээде чыныгы бакыт менен ички эркиндик дал ушул чексиз талаалардын арасында жашайт. Бардык мүмкүнчүлүктөр шаарда гана эмес, айылда да чоң ийгиликтерге жетүүгө болот. Жаратылыш адамды тазартат, оюн жана жан дүйнөсүн иретке келтирет, жашоого жаңы көз караш менен кароого жардам берет. Адамга жан дүйнө тынчтыгын тартуулай алган талаанын керемет күчүндө жоо газынын да сыры жашырылган. Байыркы уламышта айтылгандай, эң алгачкы жоо газынын бүчүрүнүн ичинде бакыт катылып турган экен. Көптөгөн падышалар менен акылмандар аны күч, байлык жана бийлик аркылуу ачууга аракет кылышкан, бирок эч кимдин колунан келген эмес. Бир күнү ал гүлгө кичинекей бала келип, чын дилден күлүп жиберет. Баланын таза жана бейкапар күлкүсүнөн бүчүр ачылып, бакыт бүтүндөй дүйнөгө тараган экен. Бүгүн биздин негизги милдет ушул табигый байлыкты сактап, аны кийинки муундарга өткөрүп берүү. Анткени жоо газын жөн гана гүл эмес, ал биздин тарыхыбыздын, маданиятыбыздын жана эс тутумубуздун бир бөлүгү. Бул талаанын чыныгы байлыгы, анын сулуулугун жүрөгү таза адам гана толук көрө алат.